Программабызды улантабыз. Бул ушул Саякбай тасмасы чоң экрандарда көрүнүп атат, көрсөтүлүп атат болуш керек. Мен барышында эле барганда көргөм. Ушундай аябай таасирленесиң, толкундайсың, сиздерге да сунуштайм, барып көрүңүздөр. Албетте, барып Көзүңөн жаш чыгып кеткенге чейин мен мындай фильм көрө элек болчумун көптөн бери. Көрүп аябай толкундадым. Демек, сиздерге да жагат деген ишеничтебиз. Барып көрсөңүздөр болот. Эң мыкты кинофильм. Азыр болсо, бизде кийинки коногубуз бар, маданияттын мыкты кызматкери, бизде бүгүн Руслан Бейшекеев агабыз конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз, маанаңыз кандай? Шүгүр Кудайга шүгүр. Баары жакшы? Жакшы. Театрга келдиңиз окшойт. Ооба, баягы театр республика шкит театр менен ушу күз келгенден кийин постановкалар баштайлы деген ой болуп атат. Спектакльдерге. Школдордо болобу, же кайсы жерде болобу, Кудай буйрса. Анан кийин келдиңиз. Өзүңүз Караколдо эле туруп атасызбы? Караколдо эле, Кудайга шүгүр, Караколдо жашап атабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Каракол шаарына жетпейт деп мен мактанып коеюнчу. Ар бир адам өзүнүн туулган жери топурак алтын. Ар бир адам үчүн. Ооба. Жакшы, чыгармачылыгыңызда кандай жакшы жаңылыктарыңыз менен келдиңиз? Жаңылыктар, Кудай буйрса, 2-3 жыр жаздырдык жаңырлар. Бирөөсүнө клип тарттык, бирөөсү монтаж болуп атат. В основном Кочкорлук бир байкелер бар. Алканов, Сапарбек, Керимбек деген ошол нырларын унута албайм деген ырын жаздырдык. Ошон буйрса клип тарткан баштадык ошо. Баштап атабыз. Качан тартып бүтүп каласыздар буйрса? Тартып бүтсөм сразу алып келем театрга. Алып келиңиз, дароо алып келиш керек. Себеби дегенде баягы көп адамдар ушундай да, баягы тартып коюп тияка бериш керек эле, бияка бериш керек эле деп жүрө беришет да. Көп биздин чыгармачыл досторубуз, эже агайлар да ушундай да. Мен патриотмун, театр каналынын патриотумун. Кечикпей келесиз. Азамат, сиз дайыма пунктуалдуу убагынан кечикпей келип жүрөсүз. Рахмат агай, ушуңуздан жазбаңыз. Андан башка дагы кандай жакшы жаңылыктарыңыз болот? Жаңылыктар, Кудай буйрса, 2 ноябрда биздин күн деп айтайын. Биздин День культуры деп коет го. Ошо бир грамота күтүп атам, болсо Кудай буйрса жакшы болот эле деп ойлоп атам да. Жакшы тилектериңиз. Жакшы. Жана Шкит балдар театрында да жетектеп атпайсызбы? Ошол театр жөнүндө айтып бериңизчи. Кандай балдар келип атабы? Мурунку жылга салыштырмалуу кандай болду? Бир ай мурун эме катыштык. Биякта Бишкекте эме болбоду. Международный фестиваль болду. Жана театр уличных көчөдө ойногон театр деп фестиваль болду. Жакын арада эле болду. Жакын арада Таджикстандан келди, Москвадан келди. Биздин театрлар көп катышты биякта. Биз да катышып международный сертификат алдык. Что анан Кудай буйрса рахмат. Словенияга январда атталып атабыз, Кудай буйрса. Может быть, Словения чакырып калса, бир ай жүрөт экенбиз аякта. Демек, кайсы оюнду койдуңуздар? Биз деген Стоп игра деген оюнду. Бул деген актуальный оюн эме болду, постановка, анткени жана бир оюн чыкпады эле. Кичинекей балдарды жана 50 задание болгондо секирип кетесиң этаждан депчи. Синий кит ошо жөнүндө Стоп игра деген мен жана досум режиссер Койкилов жазган. Ошо жөнүндө постановка жасап, жана Словениядан келген режиссерго жаап калыптыр. Хотя он түшүнгөн жок. Период жасап берип атышты, анан ошол алдагы көрсө Словенияда, дүйнө жүзүндө ошол оюн аябай кеттир да, тарап кеттир да. Словенияда бар экен, Францияда. Ошон үчүн ошону көргөндөн кийин сразу эле биздин режиссерге келип, Кудай буйрса январда болот экен аяктачы. В основном Словенияда, Францияда болот экен ошондой эмелер, жана батыл болуп, мен айтпадым да, батыл болуп атат депчи ошол. Көрсө ошол Францияда болгон эмелерди бизге келип айтып атпайбы, силер катышып берсеңиз жакшы болмок, жогору расходун төлөп беребиз, келиңер, бир ай жүрүп бергиле деп. Анткени Словенияда шаарларга коет экенбиз, бүт шаарларга кыдырып. Бирок ал деген эми кичине төлөнүп деп ойлоп атабыз да. Демек, бул нерседен арылтуу максатында коесуз. Аябай актуальный тема экен дейт ошол. Ооба. Бул нерсени бүгүнкү күндө баягы максаты мындай оюнго ойнобойлу деген чакырык да турабы? Ооба. Мындай болуп атат, бул деген постановканы койгондон кийин ал айтып атпайбы, бул деген мындай 50 задание келгенде ошо бала эмеден секириш керек болчу. Анан андай жолго барбоо үчүн. Барбоо үчүн деген эме нравственное воспитание болуп атат да. Ошонусу акасы аякта да ошондой экен да. Ошол мамлекетте да ошол оюн. Бул оюнду чыгарган еврейлер дейт. Кайсы еврейлер болуп кетти, мен билбейт экенмин даже. Андан башка да кандай театрларда эмелерди коесуздар?
Oyunlar. жакшы жагынан. Жакшы оюндар волшебный мост деген. Ал эмне жөнүндө? Сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө. Сүйүү эч өлбөйт. Ошон үчүн ал досум дагы жазганы, мага жакканы бир китептен жазды. Бакыт Арстаналиев деген киши жазыптыр. Ошол бизде Бир чарманын негизинде экен. ошо бизге чалып ушундай балдар силерди көп көрүп атам, республика шкиттен аябай не то что популярный, аябай жакшы чыгып келатасыңар биз. Анан бакыт алып эле бир айдын ичинде коюп чыктады. Бердик аны эмеси болду, презентациясы өзгө элди Бакыт Арстаналиев. Көрүп балдар рахмат деп эми сен деле, например, Нияз бирдемке жазсаң алып келесиң да бирөөнөн коюп бербейсиңби деп. Жаксы, анда өзү эле Фейсбукка чыгарып жерге бизди аябай мактап, ыраазыбыз. Азаматсыздар. Биздин балдар 50 болду уже, 50дөн ашты уже. Эми ата-энелер кичине эметип атышат. Кээ бирөө каршы болуп атат. Кичинекей балдар келет да, 5 жаштагы. Ошолорду да сахнага чыгарып койсок, ой менин балам жарабайт экен депчи. Жакшы, Агай, бүгүн биз түш жөнүндө сүйлөшүп жатты элек. Ошол сизге кандай түштөр кирет? Аян болгондо түштөр киргенби? Киргенде кимдерге кайрыласыз, кантип жоорутасыз? Эми мага түштөр негизи чыгармачыл адамдарга түштөр, түздүү түштөр кирет. Разноцветный деп коелучу. Анан эртең менен турганда ойлоп коесуң, жакшылыкка жоруп коесуң да. Анан молдолор айтып калат, түш деген 7 секунд болот дейт. Биз ойлоп атпайбызбы, түш түнү бою 1-2 саатта көрдүк деп. Көрсө, бул деген мгновение экен да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дегенде эле түш бүтүп калат. 7 секунд болот экен да. Биз болсо аны көп көргөндө Ойлой беребиз. Сизге кайталанган түштөр киреби? Кээ бирде кирет. Окшош түштөр. Мага биздин элдердин көзүнчө айтпай эле жүрчү эле мен. Биздин Атамбаев көп кирди аябай эле. Чын аябай көп кирди да. Эртең менен туруп алып эле жубайыма. Алмазбек Шаршенов түшүмө кирбейби десем. Ой, сен чоң болосуң го дейт. Эми Жакшылыкка жорукпайт. жакшылыкка жоруп коесуң да баары. Чоң болгон ошол турбайт театрдын немеси арт директор болгон турган. Куттуктайбыз. Демек, сизден качан жакшы чармалардын жаңы альбомун күтөбүз? Кудай буйрса бир Театрдан тышкары, өзүңүздүн аткарууңузда. ноябрда 15 ноябрга чейин чыгып калат го. Канча айыр камтыйсыз? 3 Үч ыр. жаңырын. Клиптерин баарын мен айткан Калгандары мурунку чармалардан. мурунку чыгармалар кичине кавер версия деп коет го. Мен ремиксованный болуп калабы же чисто под гитару болуп калабы ушундай ойлоп атам да. Бирок мен как патриот 5-каналга көтөрүп келем, обещаю. Рахмат. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн рахмат, агай. Ишиңизде ийгиликтер каштасын. Силерге да чоң рахмат ушинтип чакырып бизди колдоп турган. Келип туруңуз, чыгармачылык ийгиликтер болсун агай. Рахмат, чоң рахмат. Бар болуңуздар.